Сузакта документ жасоо фактысы ачыкка чыкты. Шайлоолордо добуш сатып алууга көзөмөл жанданат. Кыргызстанда 3,5 миңдей адам мунапыс алды. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын кыскача топтому түз эфирде мен Адина Досумбетова. Сузакта райондук прокуратура социалдык өнүгүү бөлүмүнүн жана Кара Дарыя айыл округунун жооптуу кызматкерлерине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кылмыш ишин козгоду. Бул кызматкерлер 1 жыл мурун көз жумган 72 жаштагы биринчи топтогу майыптын атына документ даярдап, курортко жолдомо алганы, башка адам Ош шаарындагы курорттук жайлардын биринде эс алып келгени аныкталган. Учурда тергөө амалдары уланууда. Шайлоолордо добуш сатып алууга көзөмөл жанданат. Бул боюнча бүгүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын прокуратура жана ички иштер кызматкерлеринин жыйыны уюштурулду. Анда катышуучулардын басымдуу бөлүгү кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, добуш саткандарга чараны күчөтүү керектигин билдиришти. Азыркы мыйзам боюнча кылмышка аралашкандар 5 жылга чейин жазага тартылат. Бирок анча оор эмес делген жазанын бул түрү арыз бергенде гана каралат. Ошондуктан добуш сатып алгандарга жана добушун сатуу маселеси көйгөй боюнча калууда. Жыйындын жүрүшүндө мындан сырткары 11 декабрда болуучу жергиликтүү кеңештерге шайлоону таза өткөрүү боюнча даярдыктар тууралуу сөз болду. Ошон үчүн эгер муну мамлекет тарабынан ушундай актуалдуу деп эсептеп, эгер кылмыштын оор кылмышка киргизе турган болсо, анда арыз жок эле козголсо боло берет. Өлкө эгемендигинин 25 жана өркүндүн 100 жылдыгына карата мунапыс мыйзам аткарылып бүттү. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдиргендей, жыйынтыгында түзөтүү, көмөкчү жана жатак тергөө абактарындагы 1277 соттолуучу азаттыкка чыкты. Жаза өтөөдөн 104 адам, абактан качкан 10 кылмышкер бошотулса, дагы 1163 соттолуучунун жаза өтөө мөөнөтү кыскартылды. Каттоодогу 927 адам тизмеден чыгарылды. Мыйзамга ылайык мунапыс берүү иштери 3 айда 9 августтан 9 ноябрга чейин аткарылды. Кыргызстанда батирлерди ижарага берүүдөгү жоопкерчилик жогорулайт. Жогорку кеңештин тармактык комитети көп батирлүү турак жайларды ижарага берүү тартибин ыратташтырууга багытталган мыйзам долбоорун жактырды. Долбоордо турак үйлөрдү өз багытынан башка максатта ижарага бергендерге административдик айып өлчөмдөрүн көбөйтүү чаралары каралган. Демилгечи тараптардын жоопкерчилигин күчөтүү менен кылмыштуулуктун санын азайтуу максаты жатаарын айтууда. Депутаттар көтөрүп чыккан мыйзам долбоор канчалык натыйжа берет? Негизи жеке турак жайларды ижарага берүүдө чектөөлөрдү киргизүү туура элеби? Нуржамал Баргыбаева кызыгып көргөн. Ош шаарында жыл башынан бери ижарага берилүүчү батирлерде 300дөн ашуун кылмыш иштери катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 30%га аз. Бирок ижарага берилген үйлөрдө зордуктоо фактылары өсүп, көрсөткүч бул жылы 51 учурду түздү. Мындай көрүнүштөрдү алдын алуу кыйынга туруп жатканын милициялар дагы моюндашат. Бизге алардын кызматкерлердин киришкенге акысы жок да. Себеби дегенде алар өздөрүнүн квартирасы кандай кылып колдонсо дагы өздөрү билет. Ошол себептүү мына зордуктоонун күч алышы ошондон. Эми батирлерде катталган кылмыштардын алдын алуу үчүн атайын мыйзам иштеп баштайт эгерде жогорку кеңеште 2 окууда жактырылган долбоор колдоо тапса. Мында батирлерди коммерциялык мүнөздө жана күнүмдүк ижарага берүүгө тыюу салынат. Түнкүндө нары бери иштер өтүп ушинтип ошол жаман иштерге барып, ошо элдер тажагандан ошо бизге кайрылган болчу. Жактырылган мыйзам долбоор ижарага берүү жоосунун тартипке салуу менен бардык жактардын жоопкерчилигин жогорулатат. Ал үчүн өз багытынан башка максатта ижарага берген тараптарга административдик айып өлчөмдөрүн көбөйтүү чаралары киргизилген. Юридикалык жактарга 100 000 сом, жеке жактарга 5 000ден 8 000 сомго чейин, кызмат адамдарына 8 000ден 10 000 сомго чейинки акчалай жазана салынмакчы. Ал эми серепчилер бул мыйзамдын аткарылышына тыкыр көзөмөл болуш керектигин билдиришүүдө. Акчалай жазананы жогорулатуу менен батирлерди туура эмес максаттарга ижарага бергендердин аягы тыйылбайт. Мындан улам элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү керек дейт Эрлан Камалов. Бир коррупциялык жаңы схеманын пайда болушуна алып келиши да мүмкүн да. Ошондуктан мүмкүн ал
ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып, өз ара бири-бирине пара узатуу жолу менен ал нерсе дагы деле боло бериши мүмкүн. Эске салсак, Кыргызстанда 3 жылдан бери батирлерди коммерциялык мүнөздө колдонгондордон өлкө боюнча 13 000 сом акча чогулган болчу. Мындан улам азыркы долбоорду бир катар депутаттар буга чейинки кароолордо колдой тургандыгын билдиришип, көзөмөлдү күчөтүүнү, айып өлчөмүндагы көтөрүү чараларын караштырууну кеңеш беришкен. Нуржамал Баргыбаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Ош облусунда Жашыл айыл долбоору иштей баштайт. Жаңы долбоор боюнча бүгүн семинар уюштурулуп, анда электр энергиясын үнөмдөгөн коллектор жана биогаз технологиялары боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Семинарга облус аймактарынан тургундар тартылган. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен иштеп жаткан бул долбоор менен буга чейин Нарын облусунда да бир катар алгылыктуу жумуштар аткарылган. Эми 20 ноябрда Ош облусунан 8 айыл өкмөт тандалып алынып, анын негизинде долбоор иш жүзүнө ашырылып баштайт. Конструкции расскажем. Электр энергиясын үнөмдөөгө арналган конструкциялардын чимелерин көрсөтөбүз жана айтып беребиз. Тургундар алар боюнча маалымат алып, иштетүү боюнча түшүнүк алышат. Увидели, как это выглядит и как это работает. Бүгүн Ош шаарынын Борбордук аянтында Жаштар күнүнө карата интеллектуалдык оюн зооктордун ачылыш аземи болду. Иш-чарага жогорку окуу жайдын студенттери келип катышышты. Анда студенттер үчүн атайын интеллектуалдык энкаунте оюну уюштурулган. Оюндун шарты боюнча студенттер берилген интеллектуалдык суроолорго жооп издөө үчүн атайын команда түзүп биргеликте иш алып баруусу керек. Бул оюндун максаты жаштарды ар тараптан билимдүү болуусуна өбөлгө түзүү болуп саналат. Оюндун жыйынтыгы ушул эле күнү чыгарылды. Жеңүүчүлөргө сыйлыктарды Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев 7 ноябрь күнү гала концертте бермекчи. Бул жерде Ош шаарына жайгашкан жогорку жана атайын орто окуу жайларындагы студенттер жана башка атайын курама командалар катышып жатышат. Бул командалар Ош шаарына жайгашкан тарыхый жайларды, тарыхый эстеликтерге атайын ушу оюндун шарты боюнча бекитилген код бар. Ошол кодко ылайыкташтырылып суроо берилет. Атайын түзүлгөн комиссия тарабынан берилген суроонун кимиси биринчи табып, кимиси ылдамдык менен тапкан болсо, ошолор бул команда жеңүүчү болуп аталат. Эми спорт жаңылыктарынан Ош шаарында эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш башталды. Турнир 2 күнгө уланат. Ага Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстан мамлекеттеринин 21 жаштан жогорку спорт чеберлери келип таймашууда. Жалпы саны 400гө жакын эл аралык эркин күрөш боюнча таймаш Ош шаарында 5-чи жолу өтүп жатат. Ал эми мелдештин жыйынтыгы эртең чыгарылат. Мухаммед жана Ахмед Абитовтердин жаркын элесине арналган турнир. Чыгымынын келип бул жерде размещение питаниясыны башка өлкөдөн келген командаларга биз кылып берип атабыз. Маалыматтардын толукталган чыгарылышын кечки саат 19:00 кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышынан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Ынтымак Чекит КЖ сайты дагы сиздер үчүн кызматта. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат, кайрадан амандыкта жолугушалы.